Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз эсиңиздерде болсо, Баракат коомдук кайрымдуулук фонду Жылдыз деген эжебизден, үйгө Востоктогу студенттердин жатаканасында жашаган эжебизден кабар алган элек. Телефон аркылуу сүйлөшүп келдик. Биз Баракат коомдук кайрымдуулук фонду. Сиз ушул жерде жатасызбы? Бүгүн эжебизди студенттердин жатаканасынан мына квартирага, бир бөлмөлүү квартирага эжебизди азыр көчүрүп келдик. Мына жүктөрүн киргизип, азыр мына эже жүктөрүн жайгаштырып аткан кирбези. Жылдыз эже, кичине сүйлөп неме кылып коюңуз. Эми сизге Россиядан, Кыргызстандан балдар жардам берип неме кылышты. Эми балдарга кичине батаңызды берип, кичине жакшы каалоо, тилек сөздөрүңүздү айтып коесуз. Рахмат, ушу Баракат кайрымдуулук фондуна мени ошо Апшыда жашап атканыма урушуп квартирага чыгарышты. Алла ыраазы болсун ошолорго, балдарыма, өлкөлөрүмө. Не дейсиз ошо? Рахмат. Азыр мына Жылдыз эжебизди ошол студенттердин жатаканасынан квартирага көчүрүп келдик. Бир бөлмөлүү квартира. Азыр Кудай кааласа бул жерде азыр мына жүктөрүн киргиздик. Азыр эже жайгашып аткан кирбези. Россиядагы туугандар, достор, баарыңыздарга рахмат. Алла ыраазы болсун. Ушунча эжеге жардам берели деп ушунча каражаттарыңыздарды которуп жардам бердиңиздер. Рахмат сиздерге. Эжени эми мындан кийин биз мына Баракат кайрымдуулук фонду эжени бул квартира маселесин бир канча мөөнөткө чейин эженин квартирасын төлөп турууну өз мойнубузга алып атабыз.